Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бүгүнкү күнгө карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү бүгүн 24-июнда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 725 миллион кубометрди түздү. Электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы билдиргендей, суунун агып келиши секундасына 816 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 403 кубометрге жетүүдө. Казино боюнча мыйзам долбоорун кимдер колдогон жок? Тизме. Парламентте казинолорду легалдаштыруу боюнча мыйзам долбоору добуш берүүгө коюлуп, көпчүлүктүн колдоосу менен кабыл алынган. Анда 58 депутат макул, 9 депутат каршы добуш беришкен. Ал эми депутат Исхак Масалиев Facebooktагы баракчасына добуш берүүнүн жыйынтыгын кагаз түрүндө берилбегендигин жазып, компьютеринен алынган маалыматтарды жарыялады. Кумаркана боюнча мыйзам долбооруна ким кандай добуш берген деген кагаз талап кылсам бербей коюшту. Төрага кесиптештеримден уруксат алыш керек деди. Мен компьютеримден алып эле чыгардым. Жашуун маалымат эмес, кызыккан киши көрсүн деп жазган Масалиев. Казиного каршы добуш берген эл өкүлдөрүнүн тизмеси: 1-чи Эрулан Кокулов, 2-чи Жалалиддин Нурбаев, 3-чү Мирлан Самыйкожо, 4-чү Бактыбек Чойбеков, 5-чи Султанбай Айжигитов, 6-чы Фархотбек Алимжанов, 7-чи Сейитбек Атамбаев, 8-чи Дастан Бекешов, 9-чу Нуржигит Кадырбеков. Бул жыйынга келген эмес эл өкүлдөрү: Нурбек Алимбеков, Нилуфар Алимжанова, Динара Ашимова, Улам Бакасов, Өмүрбек Бакиров, Жамиля Исаева, Замирбек Мамасадыков, Талайбек Масабиров, Надира Нарматова, Сүйүнбек Өмүрзаков, Айбек Осмонов, Венера Райымбачаева, Эльвира Сурабалдиева, Гуля Кожомкулова, Мейкимбек Абдалиев, Чыңгызбек Ажибаев, Нурлан Азыгалиев, Чыңгыз Айдарбековтар. Казиного каршы добуш бербеген эл өкүлдөрү: Исхак Масалиев, Эмил Токтошев, Алишер Эрбаев, Айгүл Айдарова, Адахам Мадумаров. Өзбекстандан 50 автобус келет. Оштун мэри Ташкенттин башчысы менен жолукту. Ош шаардын мэри Алмаз Мамбетов Ташкент калаасынын акими Жахонгир Артиходжаев менен жолугуп кызматташууну талкуулады. Бул тууралуу Ош мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Мэр Ташкент шаарына расмий иш сапар менен барган. Жолугушуун жүрүшүндө эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү, анын ичинде социалдык-экономикалык кызматташтык, шаар куруу жана турак жай коммуналдык чарба тармагында тажрыйба алмашууну талкуулашкан. Биринчи долбоорду ишке ашыруунун алкагында Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунун кредити боюнча республикалык бюджеттен максаттуу трансферттин эсебинен 50 жаңы көп функционалдуу 16 орундуу Isuzu Сах СР үлгүсүндөгү автобустарды алуу бекитилди деген Мамбетов. Артиходжаев өз сөзүндө шаардын көйгөйлөрүн тез арада чечүү үчүн шаардык кеңештин депутаттары менен тыгыз кызматташтыкта жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолгон. Ошондой эле Ташкенттин башчысы биргелешкен ишканаларды ачуу, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн жолугушууларын уюштуруу, лифт жабдууларын жеткирүү боюнча долбоорду ишке ашыруу жаатында кызматташууну өнүктүрүүнү сунуштаган. Жолугушууга Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев катышып, боордош эки элдин ортосундагы мамилелер динамикалуу өнүгүп жатканын белгилеген. Жыйынтыгында тараптар санариптештирүү боюнча Ташкент шаарынын мэриясы тарабынан ишке ашырылып жаткан инновациялык чечимдерди кабыл алуу, тажрыйба алмашуу боюнча биргелешкен иш-чараларды уюштуруу ниетин билдирген. Депутат Балбак Түлөбаев Жети-Өгүз Тоң райондорундагы көйгөйлөрдү жана Шаршембек Абдикеримов тууралуу маселени көтөрдү. Ынтымак саясий партиясынан эл өкүлү болуп шайланган Балбак Түлөбаев Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кайрылып, Кумтөр маселеси Кыргызстанга өтүп жатканда байланыштуу Ысык көл облусунун Жети-Өгүз Тоң райондорундагы көйгөйлөрдү чечип, элге жардам берүүнү талап кылды. Ошондой эле депутат Балбак Түлөбаев Аю холдингдин негиздөөчүсү Шаршембек Абдикеримов тууралуу дагы кеп козгоду. Андай эле өкүлү Балбак Түлөбаев Шаршембек Абдикеримов жакын арада Кыргызстанга келип, миллиардтаган долбоорлорду сунуштап, элге жумуш орундарын түзгөнү даяр турарын билдирди. Урматтуу Акылбек Усунбекович, мына Кудай буйруп алдыда Кумтөр маселеси чечилип калса, Кумтөр менен Ысык көл областында кээ бир нерселерди бир сыйра карап чыгалы, кең өтүнүч. Ошонун ичинен жана Барскон айыл боюнча да карайлы, өтө чоң вопростор бар да. Сизден бир сураныч. Ошо Кумтөр өзүбүзгө толук өткөндөн кийин ушул суроолорду чечели. Сиз бир жеңге ошону жазып алсаңыз, анан чогуу иштешпесек, Барскон айылында мен барып келдим, аябай чоң көйгөйлөр бар да. Не только Барскон, Тоң Жети-Өгүздө ошонун баарын комплексно чечели. Экинчиден Шаршембек Абдикеримов боюнча
Шаршенбек Абдикеримовдун фирмаларында, холдингинде 7000'ge ашык киши иштейт. Ал уже 7000'ден ашык кишини жумуш орундары менен камсыз кылып койгон. Шаршенбек Абдикеримов азыр чет өлкөдөгү бизнестерин кайра ордуна келтирип, ошол жактан тапкан акчасын кыргыз экономикасына куям деп тышта жүрөт. Ушундай бизнесмендерди ар дайым колдошубуз керек. Албетте ар кандай учурда ар кандай ситуациялар болгон. Азыр ал бүткүл коомдук иштерин тапшырып берип, жалгыз АИ холдинг бизнесин анан өзүнүн ден соолугун чыңдап жүрөт. Жана Кудай буюрса жакын арада кыргыз экономикасына миллиондогон долларларды сала тургандай тыштагы бизнесин баарын оңдоп, ошол тыштан тапкан акчасынын баарын ушу кыргыз экономикасына салам деп жүрөт. Ушуну бир эсиңизге алып койсоңуз. Коомчулукка да кайрылуу, Шаршенбек Абдикеримов боюнча маалымат ушундай. Дагы кимде кандай суроо болсо, мага кайрылсаңыздар болот. Мен анын пресс-секретары эмесмин, бирок анын досумун да, ал жөнүндө маалымат бар менде. Рахмат. Мен билгенден азыр деле келип Кыргызстанга иштей берүүгө бизде укук коргоо органдарынан тоскоолдук жок, мен билгенден. Анан жана айтып кеттим сиздерге, Глазгога барганда урматтуу президент Садыр Нуркожоевич бортко салып алып чогала келген. Азыркы сиз айтып аткан деле айтып. Эми акчаны башкарууда, бизнес кылууда бул жана композиторлор ыр жазгандай эле Алла Таалам бир талант берет экен да. Эң бир таланттуу биздин Кыргыздын чыган атуулдарынын бири, ушу акчанын да тилин, бизнестин да тилин берет экен. Биз бу Шакеге баарыбыз меркелетип Шаке деп коебуз, Шаршенбек Абдикеримовго шартты түзүп берүүгө даярбыз. Чыңгыз Таалайбеков Садыр Жапаров үчүн ботодой боздогондор кумаркана боюнча да бир ыйлап койсо, Эрис Бербаев дагы бир катуу ыйлап, казино боюнча Садыр Жапаровго кайрылуу кылып койсо, накта эркектин иши болмок. Мындай пикирин Чыңгыз Таалайбеков өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Башкасын билбейм, бирок Садыр Жапаров үчүн ботодой боздоп өпкөсү көп калганча ыйлаган ушул экөөнүн дың деген сөз чыкпаганы мени кызыктырып жатат. Эй, аттуу баштуулар, баарыңар Садыр Нуркожоевичтин артына бириктиле деп Идирис Айтбаев көз жашын көлдөй төккөнүн жакшы билем. Бирок ошол боюнча бул таксырдан дың деген үн чыкпайт го. Адашпасам дин жөнүндө дагы жаштарга бир немелерди сүйлөп калчу эле. Бүгүн казино боюнча дагы бир көгөрүп калганча ыйлап, же эси ооп калганча ыйлап президентке кайрылуу кылса куп жарашмак. Ошондо дүрбөлөңгө түшкөн элдин агымы менен ойноп баарысын Садыр Жапаровду колдоого чакырбады беле? Эми эмнеге тилин жутуп олтурат? А бир үчүн деле ак же көк деп койгону оң деп ойлойм. Ар кандай мыйзамсыз күчтөрдүн жардамы менен бийликти басып алганда Эрис Бербаев деген жигит кубанычтан элдин астында шолоктоп ыйлаган. Эми дагы бир катуу ыйлап казино боюнча Садыр Жапаровго кайрылуу кылып койсо, накта эркектин иши болмок. Же болбосо мен ыйлак эмнеге ыйлаганымды деле билбейм. Жапаров үмүттү актабады деген сыяктуу элге бир неме деп койсо жаман болбойт. Такыр болбосо мас болчум деп кутулсун деп жазган Чыңгыз Таалайбеков. Жалал Абадта жер силкинди. Бүгүн Жалал Абад облусунда жер силкинди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаал министрлигинен маалымдашты. 24-июнда түнкү саат 2:10 Жалал Абад облусунун аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Майлы суу шаарында, Базар Коргон районунун Арсланбап, 3 булак, Жайтирек айылдарында 3 бал, Күмкана, Косо Терек айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Акыйкатчы Асанбаев өлөөр күнү тергөөчү менен адвокатсыз сүйлөшкөн. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова мурдагы банк кызматкери Бакыт Асанбаев өмүрүнүн акыркы күнүндө Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсү менен адвокаты жок сүйлөшкөнү аныкталганын билдирди. Мындан улам ал тергөөчү да суракка алынышы керектигин, Асанбаев эмнеге башка камерага которулган жагда иликтениши зарылдыгын билдирген. Саясат таануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтеген комиссия 23-июнда УКМКнын тергөө абагынын ичиндеги тасмаларды көрүп чыккан. Бул комиссиянын жетекчиси Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы 2 аптада иш жүрөөрүн, маркумдардын комиссияга кирген жакындарда байкоочу тасмаларды көргөнүн Азаттыкка билдирген. Биз эки өлүм боюнча маркумдардын жанында акыркы чогуу болгондор менен сүйлөштүк жана тасмаларды көрдүк. Азырынча комиссиянын толук жыйынтыгы чыга элек. Медициналык экспертизанын да жыйынтыгын күтөбүз. Бизден тышкары бул иш боюнча тергөө өз алдынча жүрүп жатат. Азырынча биз көргөн тасмада Бакыт Асанбаев өз жанын кыйганы көрүнүп турат. Бирок мен комиссиянын жыйынтыгына чейин эле көргөнүмдү айттым деген Байсалов. 44 жаштагы Асанбаев 18-июнда түнкү саат 1ге жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылганы кабарланган. Ал коррупцияга шек саналып 30 апрелден бери камакта отурган.
56 жаштагы Казакбаев 9-июнда УКМКнын абагынан ооруканага эс учун жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. Президент Садыр Жапаров Казакбаев менен Асанбаевдин өлүмүн бейтарап иликтеп, териштирүү комиссиясын түзгөн.